Саламатсыздарбы туугандар. Бул жерде аксакалдар, жаштар, эжелер, карындаштар, айылдар баары бар экен. Жыйналыштын жүрүшүнөн отуруп мен таң калып атырам. Бул жерде түп району жердин түбү эмес, гүлү деп сыймыктанабыз биз башка жака барганда. Мына мен сиздерге бир-эки ооз бул жерде аксакалдар калпай турбайт, аман турбай турат, жекшенебай турат. Кыргызстандын 7 областын кыдырып жүрөбүз. Ушундай чогулушту мен биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу. Же ушундай ызычуу болот, же келбейт жыйналышка элдер. Келсе бир 10 чакты киши келет, ал дагы аягына чыкпай тарап кетет. Мына бул биринчи көрүнүш. Могу жерде эл келиптир. Бирок уш жердеги сөздүн маңызы аягына мыйзамдуу жол менен айтылып атабы, мыйзамсыз айтылабы, бул жерден айтылган элдин талабы айтылып атат. Бирок ошонун артында мыйзам бар да, мыйзам иштейт да. Ошонун негизинде жооп берип атышат. Эми сөз талашып, улуудан урмат, кичүүдөн ызаат кетип эле, тытышып эле, ажылдаша баштаганга чейин барат. Бул эмне деген, бу кандай? Бул жерде деген эл атасы бар. Кыргызстанга кут түштү. Садыр өзүбүздүн уулубуз. Ушул Ысык көлдөн башталып, түп району кичи мекени, Каркыр айыл өкмөтүнөн баштап ушул жакшы иш башарды деп бүт бардык жерде иш кылып атабыз. Өзүбүздүн каражат менен, өзүбүздүн кызыкчылыкты артка таштап коюп, үйдөгү жумуштарды таштап аксакалдар бер менен жүрөт. 87-деги таянган аксакал жүрөт. Чоңалайга чейин, Баткенге чейин барып. Ошол жактагы ызычуунун негизинде 3-төн 4-төн прокурорду жумуштан алдырдык. Башыбызды байлап коюп. Уш жерге келип мен таң калып атам да, ушу бир суу маселесин аягына чыгара албай, бир жагынан айтып атса, бир жагынан кайра ошону жаңыртып айтасыңар. Бул түптүн оорусу. Ал оорусун силер билесиңер. Бул тетиги 30 жылдан бери уш жерге келген акимдердин баары уш жерге келишчү. Жегенге, ичкенге Кыдыкбаев деген баш болуп, тияктан губернатор Сааданбеков баш болуп, кумтердин миллиондорунун баарын талап, тоноп, бу жердеги түптүн бүт бардык техникасынан баштап мал жанына чейин, жерине чейин бөлүшүп алганын биз билебиз. Азыр кайсыл жер кимдин дойласында турат, ким жакшы жерди иштетип атат, ким жаман жерди иштетип атат дегенден баштап билебиз. Бирок ошону деген бул жерде чече турган айыл өкмөттөрдүн боштугу. Айыл өкмөттөрдү мен билем. Бул жерде 13 айыл өкмөт бар болчу. Мен бүт кыдыргам, бардык жерде болгом. Бүт баары сен аман бол, мен аман бол. Кой аман болсун, каршылыкка эмне деп ушундай бир сөз бар. Аман болсок болду. Андай болбойт. Ошон үчүн ушул ооруга жетип, азыр деген азабын тартып атат түпкө келген жетекчилер. Келген жетекчи жакшы убада берип келет. Бирок аларды мен келгенде да айтам аларга. Убаданы президент дагы, башкасы да буга чейинкилер убаданы берип, ошол келген жанакы депутаттар ушунчалык убаданы берип сатып алып элди. Ошого сатылгандарга өзүбүздүн элдердин арасындагы кошумча элдер бар. Ошолорду үгүттөп берет ошого. Ошолордун акчасын алат, тамагын ичет. Мына ошол жерде отуруп элдин пейилин, ниетин бузуп салган. Азыр ошону оңой албай атабыз. Ошону оңош үчүн эмне керек? Аны оңдош үчүн туугандар, нарыктуулук керек. Нарыктуулук деген биздин ата-бабадан калган салт, үрп-адат, улууга урмат, кичүүгө ызат, карынын сөзүн капка сал. Карысы бар, нырысы бар. Адеп, ахлак, ыйман. Ыйман жок жерде эч качан нарык келбейт. Ыйман жок жерде эч качан өнүү өсүү болбойт. Ыйман жок жерде коррупция, ыйман жок жерде жанагыдай. Мына бул жерден бир биздин эле дорогая женщина, вот биздин айтып атайын. Мына бизден талап кылып атат. Ушунчаңар эмне үчүн менин тилимде сүйлөбөйсүңөр деп. Кыргыз тилдин мыйзамы бар. 30 жылдан бери Америкадан келген, Индиядан, тетияктан келгендер комузун чертип, манас айтып, ырдап сүйлөп атат. А бу киши мен түшүнбөй атам, эмне үчүн деп мына бизден талап кылып атат. Жаман үйдүн коногу элек болуп. Бүт барын деген ойлонуш керек. Аны үчүн өзүңөр оңолушуңар керек. Биз оңолуш керек. Ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек. Үй бүлөбүздөн, кошунабыздан, тууган уругубуздан келген балдарды, келген жакшырака адамдардын баарын бузган түптүн мафиясы. Биякта күчтүү мафия бар. Тымызын булар билгизбейт. Зато биз билебиз аларды. Жакшы иштегендерди акырын куйругунан тартат. Артынан тартат. Көрө албайт, ич дарылык. Себеби алардыкы жетиштүү. Ошого жетип алган, андан ары ошону алдырбаш үчүн тетиякта Адахан сыяктуулардын тетиги өзгөндөгү
кемпир абадтын көтөрүлүш кылабыз дегендердин баарына кайра камалып атат. Ошондой сыяктуу оору бар биякта. Аякта чоң оору болсо, биякта ошонун деген вирусу бар. Ушул жактан ошол жактан бияка тияка жугат. Ошону токтотуш керек туугандар. Мына Шергази инибиз балабыздай эле экен. Принцип менен келди. Биз биринчи келгенде эле укканда сөзүн, талабын укканда сүйүндүк. Мына ушундай жетекчи керек болчу бизге деп. Ошого дагы бул жерден биздин ортодо түптүн ичиндеги бир группалар бар. Аларды да билебиз. Аларды азырынча биз унчукпай туруп атабыз. Ошолор бут тосуп атат. Ошолордун баары сразу телефонунан баштап тиягына биягына чейин WhatsAppка чейин сөздөрдү жиберип, кыжырына тийип, эмитен деген бут тоза баштады. Эчтеке болду, 2 ай болду. Качан колдоо болот бизде бири-бирин? Качан өнүгүү болот? Качан ынтымак болгондо? Ырыс алды ынтымак. Ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турат. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ыркырап, асманы ачык болсо да капкараңгы түн турат дейт. Биздин элибиз иттей ыркырап, качанга чейин ушуну уят эмеспи? Кана аксакалдар отурганы? Кана аксакалдар? Наркы аксакалдардан келиптир. Биздин аксакалдар келиптир. Айылдын аксакалдары кайда? Ушуну угуш керек айылдын аксакалдары. Ушуну угуш жерден деген тартипке чакырыш керек. Ошонун бирөөнүн баласы, бирөөнүн кошунасы, бирөөнүн тууганы, бирөөсүнүн кудасы дегендей. Сен бүгүн чогулушта туура эмес айттың. Сен өтө ажылдадың. Жолу бар анын айткандын. Кагаз бар, мыйзам бар. Ошонун негизинде айтыш керек. Ошону аткарбаса, андан кийин кайрыла турган дагы органдар бар. Териштире турган органдар бар. Бул жерге бекер келген жок да. Бул жигит дагы. Ушул жерден жет экенин арбагын ыраазы кылайын деп келдим деп айтты биринчи жумушун чогулушунда. Мен ушул жерден көтөрүлүп кетсем экен, ушул жерден иштеп, элди көтөрүп кетсем экен деген сөздү айтканда биздин жүрөгүбүз жылган. Биз кандай ответ кылып атабыз? Кандай жооп кылып атабыз туугандар? Бул жерде жаштар өтө ашык кетип аткан. Ошол жерди эле казып эле ошол жерди башкача чечип, мындай бир куруктар бар да иштей турган, ошону чечип кое турган. Именно ушул жерге келип, чогулуштун ыркын кетирип, ызы чууну көргөзүп, элибизге пример кылыш керекпи? Мындай болбойт туугандар. Ар бир жерде ынтымак болгондо ырыскы болот. Ошондо кут түшкөн жер кут топтойт. Эгер биз ушинтип ыркыраша берсек, кут качат. Кое туруңуз кармабайт. Бул жерде мен азыр телефон жантан бери канча чыгып өтсөм, сөз бергенге араң дегенде чыктым. Бул деген уят жоктук. Өңгүчө аял заты эркекти көргөндө кыйытпайт. Мына биз Сабаркага бардык, аксакалдарды апардым. Кыргыздарга чейин апардым, кыдыртып. Ушу наркылык боюнча. Ошол жерде энелер тияктан келатканда жолдун четине чыгып, туруп турат дагы, өтүп баратканда ассаламу алейкум деп салам айтып, узатып коюп анан басышат. А биздечи кайра атасаң, кабинетке барасаң, кабинеттен орун талашат, место талашат, очеред талашат. Губернаторга кирип атсаң, губернатор без очеред кир деген жерде биздин без очеред турганыбызды жөөлөп алар кирет экен. Айтышасыңбы? Унчукпай отурабыз. Мына айтыш керек эми. Бул эмне деген жорук? Мына бул жерде акыл эстүү, биздин аркабыздан өнүп келаткан, ушу аксакалдардын ордун баса турган, ушу аксакалдар өтүп кетсе, эмне кылабыз деп ушуну эптеп, ыйлап сыктап атып баштадык. Кийинки жаштарга ушу сөздү ким сүйлөйт? Ушу сөздү ким айтат деп чыктык. Ошону айтып атабыз, колубуздан келишинче, какшанып жаман көрүндүбү, жакшы көрөбү бизге чатак эмес, бизге Кудай жаман көрбөсүн. Эл түшүнөт. Эл суусап турат, руханий ачка. Дүйнөнүн астында калдык туугандар, дүйнөнүн астында калдык. Тезегинде, темиринде, жыгачында бүт баарын үйүп салдык үстүбүзгө. Руханий башка, ачка калды. Рух ачка. Качан адам тоет, ниети пейил оңолгондо. Бириңердин үйүрүбүзгө бирибиз кирбей калдык. Көчөдөн саламыбыз түз эмес. Айткан салам эптеп-септеп. Кичүүлөр улууларга салам айтса, улуулар кичүүлөрдү зат кылса, ошондо жашоо болот да. Нарк деген кайда? Дагы бир жолу айтайын. Кечирип койгула катып айтсам. Үшүп кетсеңер, мына ысыйсыңар могу сөздөн кийин. Макул, мен сөз берелим.